Туғандар, ассаламу алейкум. Көңіл бұрыңыздар. Ошто сатыла тұрған 46 сотық бизнеске, өндірішке лайық жер бар екен. Азыр кирип көрсөтөмүн. Мына ул көчө Башнядан Фрунзе гипермаркетинин жанынан привокзальный тарапка темир жолду бойлой келген көчө. Мына ул сол тарапта Фрунзе, андан өтүп келип сиздер бул жерден темир жолдон өтүп привокзальный менен Ош районго барасыздар. Түз ылдыйга келечекке түшүп кетсеңиздер болот. Ушул жерден мына ул складдардын алдынан оң тарапка буруласыздар. Бул көчө Турсунбаева көчөсү, түз барасыздар. Туғандар, сатыла турган жердин жанына келип калдым. Азыркы темир жолдун жанынан жогору 50 метр жүрдүктагы тетиги повороттон солго бурулуп, бери дагы 130 метр жүрдүк. Жолдун оң жагын карап келиңиздер, туғандар. Мына ул оң жактагы имараттардан өткөндөн кийин жолдун оң тарабында ушул дарбаза турат. 46 сотук жер сатылат деп да жазылып турат. Трансформаторду ориентирге алыңыздар. Сатыла турган жер ушул дарбазадан киргенде ички короодо экен, туғандар. Мына ул чегаралар. Көрдүңүздөрбү? Көчө тарабы бетон тосмо менен тосулган. Азыр биз чегараларын дагы көрсөтүп беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы ака? Жакшы, рахмат. Болуп атабы? Акырын. 46 сотукпу сатыла турган жериңиз? Ооба, 46 сотик. 46 сотик. Бул жердин целевой назначениясы эмне? Целевое назначение коммерческий. Кызыл китеби менен Узакт. Промзона бул жер. Өндүрүштүк зонада бул жер, Беде өндүрүштөрдү кылса болот. Өндүрүштүк тармакка иштетсе болот деңиз, Түшүнүктүү, туғандар. Чегараңыз көчө тарабы кайсы жерден эми? Бул жагы? Көчө тарап тетиги дуал турбу, кирпичтин дуал. Кирпич дуал жогорудан келип тура. Ошол жерден башталат. Мына ача столбанын аркы түркүгүнөн башталат экен, Бетон забору менен келип, кайсы жерге чейин? Бул дарбаза сизге карай? Дарбаза мага карайт. Түшүнүктүү. Ушул дарбазадан кирет экенбиз. Анан жогору жагы ушун менен түз кетеби эми. Бул дарбазадан короого киргенде жер аянты экиге бөлүнөбү? Жарымы кошунаныкы, жарымы сиздердики? Жарымы кошунаныкы, жарым биздики. Мына оң жагы кошунаныкы. Сиз сол жагын сатасыз. Биз сол жагын. 46 сотук. Трансформатор кимге карайт? Бул бизге карайт бул. Сиздерге карайт. Мына жерде бир кичинекей имарат да бар экен, Үйпү же бир нерсе кылып турса болот экен мына. Офис кылып үстүн жаап жасап алса болчу да экен. Бул жерде бир эски здание болгон экен, Аны бузуп бир нерсе проект кылып баштаган белеңиздер. Биз муну эски зданияларын бузуп, бул жерге 2 этаж складский помещение кылайлы дегенбиз. Анан бир аз өзгөрүп Бишкекке метод сатканга туура келип калды. Демек бизнес пландар менен Бишкекке багыт алыпсыздар, бул жерди сатууга коюпсуздар, Ака, контейнер сатылбайбы? Сатылат контейнер деле. Канча контейнер бар бу жерде? Бу жерде 10 контейнер бар, 40-45 тонналык контейнерлер бар. 40-45 тонналык контейнерлер. Морской экен, Морской. Канчадан булар, ака? Булар ушу $2000. $2000. $2000. Туғандар, мына жерде 40-45 тонналык чоң контейнерлер бар экен. Морской. Иштетилген эмес, эми келген боюнча турат экен да булар, 10 контейнер бар экен, туғандар. $2000 сүйлөшүп алып койсоңуздар болот экен. Азыр эми курулуш сезону башталды. Бизнесмендерге, курулушчуларга аябай бул контейнерлер керек. $2000 сүйлөшүңүздөр. Биз жерди тиги төргө чейин көрсөтүп берели. Бул жерге негизи эмне кылса болот. Биз ошону дагы ээси менен бир маек үстүндө сүйлөшсөк, кеңешсек. Негизи бул жерге эмне кылса болот, ака? Бул жерге складский помещение кылып, бул жакта именно фирмалар көп. Баягы чоң фирмалардын баары ушу склад болсок бул жакта. Шаарга жакын. Жана товар таркаткан суусундук, шириндик, майда чүйдө касапканалар бар, убойный цехтар, Бүт ушул жакта деңиз. Складский помещение болбосо, баня деле курса болот чоң неме. Үй салып жашаса деле болот. Алып койт тең, Мына нар жагы үйлөр турбайбы бүт эле, Бул жагы үй. Жакшы. Мына жагы кайсы жерге чейин чегара? Мына үй сиздерге карабайбы? Жок, бизге карабайт. Ошол үй менен биздин граница болот. Үй менен. Мына дуалдын бери жагы сиздердики? Ошол буштан тарта. Мына бурчка барабы? Ошол буштан тарта. Ушул жактан могул жерге, могул жерден контейнердин
наркы көзүнөн ушу границасы бар документ. Түз дарбазага чейин. Дарбазага чейин ушу. То есть бир дарбаза поштага караса, бир дарбаза бизге карайт да. Дарбазанын ортосунан экен да. Туугандар, ошо дарбазанын ортосунан жарымынан түз жогору өлчөйт экенсиздер. Эми аны документтин сиздерге жөнөтөт, көрөсүздөр. Архитекторлор менен чийдирип, бул жагын тактап өткөрүп аласыздар да туугандар. Биз эми болжолдуу түрдө сиздерге ушу кызыл китеп боюнча көрсөтүп берип жатабыз. Мына жерде ушу имарат бузулган экен, Имарат бузулган. Жакшы. Мына жагына дагы барып көрөлү. Демек бул жерге баня кылса болот экен. Бул жерге кандайдыр бир арматура чыгарган, же болбосо пластик чыгарган, же болбосо бир башка бир нерселерди чыгарган өндүрүштүк цехтерди кылса болот экен. Убойный цех кылса болот экен, Детский развлекательный центр кылса болот, бир чоң здание куруп туруп, бир этажын кафе, бир этажын детский игровой зал кылып койсо, балдар ойной турган. Спорт зал кылса болот, тренажерный зал кылса болот. Ошондо мынау дуалдан бир жагы сиздерге карайт. Дуалдан бир жагы бизге карайт ошо. Ошол жактан баштап, жактан эми элестетиңиздер туугандар, мына жерди караңыздар. Биз эми турушун тургандай көрсөтүп атабыз. Бул жерде эми эски здание болгон экен, бузулган экен, эми орду ушул боюнча турат. Тазаланган деле эмес. Эми муну кара өзүңүздөр тазалап, эски фундаменттерди, бетондорду алып, бул жерге жаңы нерсени баштайсыздар, Кудай кааласа. Мына ушул бурчтан түз эсептейсиздер, до конца жолго чейин, тетиги ача столбанын бир түркүгүнө чейин барат экен. Узундугу бир канча? 80 метрди урат окшойт, узундугу, 80-ден да алысыраак экен, балким 100 метрби, аны эми китебине карап көрөсүздөр, сүйлөшөсүздөр туугандар. Демек бул жер баягы өндүрүшкө иштетсе болот, бизнеске иштетсе болот. 46 сотук жер экен, коммуникация кандай бул жерде? Газ, канализация, суу, свет бүт бар. Трансформатор өзүңүздөр. Зор экен да. Туугандар, мына Макаренкодон алыс эмес, Фрунзе гипермаркетине жакын, складтарга жакын, областной больницага жакын, Оштун чыга бериш аркасына жакын туугандар. Анан кийин бул жагы ушу парк, мына домдорго, Келечек базар, Борбордук базар, Центральный мечит, Ош районуна кете турган жолдорго бүт жакын. Эми бул жагын ойлонуштуруп көрүңүздөр. Балким сиздердин бизнес проекттиңиздерге туура келсе, ушул жерди алыңыздар, анан иштетиңиздер туугандар. Канчадан мунун баасы эми? Ака? Баасы сотиги 11 миңден. Бир сотиги 11 миң доллардан. 11 миң доллардан. Бир сотиги 11 миң доллардан экен. Эми 11 миң долларды 46 сотукка көбөйтүп, жалпы сумманы чыгарып, бул жагыны элестете бериңиздер. 11 миң доллардан кыскасы бир сотугун сатат экенсиздер да. Кеми бар бака? Кем болот. Сүйлөшөбүз да булда. Варианттарычы? Варианттары да бар. Машина, бартерге, квартира. Бөлүп төлөөгө. Боло берет. Машинага, квартирага, жер үйгө, бөлүп төлөөгө дейт, варианттары бар дейт. Бул жагын колдон келишинче эми сүйлөшүңүздөр. Мындай варианттар негизи чанда кездешет. Ошон үчүн сиздер алып койсоңуздар, менимче утулбайсыздар. Азыр эми кыймылсыз мүлктү алып койгон эч качан утулбай атат туугандар. Көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз, аралашып жүрөбүз дегендей. Алып койсо эле баасы өсө берет экен негизичи. Эми бул жагын ойлонуштуруп көрүңүздөр. Мен жыйынтыктайм. Башка сөзүңүз жок бека? Кардарлардын чалышына, келишине даяр туруңуз. Келсе көрсөтүңүз, документтериңиз көрсөтүңүз. Жакшы сатып алыңыз. Документ ушу госакт, кызыл китеби менен. Госактысы бар. Кызыл китептери бар жок, Назначение коммерческий бул жакта. Назначениясы коммерческий. Анда мен жыйынтыктайм. Туугандар, аманчылыкта учурашалы. Эгер ушул жер жаккан болсо, анда сүйлөшүңүздөр, эртелетиңиздер, бүт коммуникациясы бар экен. 46 сотук жер тилкеси сатылат. Бир сотугу 11 миң доллардан кеми бар. Албетте варианты да бар. Жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.